Ойнайсыңбы? Түш. Азыр эле мынакей нааразычылыгыңызды билдирип атканыңызды көрүп калдык. Эмнелерге нааразы болдуңуз? Ошолор тууралуу бир айтыңызчы. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү оюн эми биздин оюн баягы группалык оюн болду да. Анан группанын акыркы оюндарын бирин ойнодук. Негизи башында жакшы эле оюндар болуп келаткан. Анан же федерация жак дайын эмес окшойт да бул оюнгачы, поколенияны өткүзгөнгө. Себеп дегенде баягы командалар өзүнүн группасынан толук ойнобостон кээинки командаларга шарт түзүп берип койду да. Кандай десем, мен баягы бир ойно утулуп туруп эле анча мынчалар айрымдар оюнга чыкпай кетип калышты да. Ошол себептен биз да ушундай нерсеге дуушар болуп атабыз да. Биздин баягы бир утулуушубуз бар болчу. Анан эми дагы үмүттөнүп турганбыз да, бүгүн ойносо депчи. Анан бүгүн дагы андай оюн болбой калды да, ойнобой калды. Анча мынча командалар бир ойноп эле финалга чыгып кеткендер болду да, полфиналга чыгып кеткендер. 2004-төрдө да ошондой жагдай түш болуп калды. Эми буга эми чара көрөбүз дейт федерация. Кандай чара көрөт билбейм да эмичи. Оюн бүттү, баары бүткөндөн кийин эми аларга кандай кылат, акча төлөтөбү же кандай кылат, эми ал жагын биле албайбыз да. Же башында ушуну жакшылап командаларды бекемирээк кылып жакшылап сүйлөшүп туруп кошсо жакшы болмок окшойт. Ошондо эч кимдин эмгеги желбей кызыктуу оюндар болмок. Анткени оюндун кызыгы кетип калды, бу жерде нааразычылык болуп калды. Себеп дегенде жана командалар бир эле ойноп аттары чарчабастан оюнга жарым финалга шырчып кетип атат да. Ошондуктан кичине нааразычылык болуп калды да бизде. Анткени аттарды дайындадык. Азыр расход кылып бүгүн ойнодук, келип бизди ойнотту. Бизде оюн жок. Ойногондун эч кандай жыйынтыгы жок болуп калды. Бизге ошону алдын ала деле айтып койсо болмок да. Балдар, силер ойнойсуңар. Силерди ойнобуз, силердики болбойт деп койсо, биз бүгүнкү оюнга дайынданбай эле ойной деле коймок. Негизи кечээ ошентип суранып да жүрбөдүңүздөр беле? Биз кечээ барып мен кайрылгам да ошол жөнүндө. Ушуну бир жакшылап карап бергиле, баары ойносун, жакшынакай кылып, жакшы оюн кылып берели деп ошентип барып сурангам. Ойнойт деген, баардыгы келет, оюнга чыгат деген, болбосо чара көрөбүз деген. Эми чарасын кандай көрөт билбейм. Булар эми чарасын көргөндө могу Кыргызстандын ичинде бир жылдык кылып туруп балдарга, ошол балдарды мисалы улак чапканга тыюу салсабыз керек да. Мен ошентип эле баягы ойлойм да. Ошондой кылса туура эле болот. Ошондо эч ким команда оюндарды калтырбай калат. Ооба, булар минтет да, эми кийинки сезондо поколение да кошпойбуз дейт. Ал эми болбогон кеп да, Кудай билет аны эми болобу болбойбу. Кыргызстандын ичинде улактарга тыюу салып салса ошондо баягы жакшы болот да. Анан эми бул жерде эки команданын жөн эле бирөөнүн мээнетин жеп атат, бирөөлөрдү жөн эле алып келип могу күн сууукта мондай ала шарбыкта кыйнап атат да. Биз мисалы каражат жактан дагы чыгым болдуңуздар да. Эми күнүнкүсү күнүнө эле чыгым болуп атат. Могу аттардын витамини бар, наркы беркиси бар. Эми муну командада жүргөндөрдүн баардыгы билет. Ал жактан келип атабыз аттарды жүктөп. Ушинтип бир күндүк чыгым мисалы бүгүн болбосо аттар жакшынакай эле кылып эс алдырып коймокпуз. Бул аттар деле элдин аттары да. Алып келип жөн эле чапкылап атабыз канча күндөн бери. Күндө оюн болуп атат. Эс алдырбай чабып атабыз. Ошол жагын айтып койсо бүгүн ушундай нерсеге туш болбойт элек. Анан негизи эле бул тайпадан утулуп калган команда 92-лер тууралуу да сөз кыла кетели. Ал оюнда оюнуңуздарды таппай калдыңыздар окшойт, э? Эми баягы ар кимибиз ар кайсы клубтарда ойноп жүргөндүктөн бир командага биринчи жолу чогулдук. Бир жолу тренировка өткүздүк. Анда деле баягы толук жарымы келсе, жарымы келбей. Экинчи тренировкада да ошондой болуп калды. Анын үстүндө биринчи тренировкага келгендердин арасында 92-94-төр болуп калды. Баягы 94-төр менен бүткөн. Биз составты да ошо состав түшкөндө дагы 92-94-төр болуп калды да. Мына эртең оюнга чыгабыз деген аттестат иштеп калганда ошондо тошунасын билип калдык да. Ошол себептен эмебизде да өзгөрүүлөр болуп, анан балдар да биринчи жолу чапкандыктан ар ким өз атын таба албай, кичине оюнду түшүнө албай калдык да. Анан ошол себептен уткузуп алдык оюнду. Эми кайра да беттешип калсак деген үмүт менен болчу да. Үмүтүбүз болсо ушинтип үстү. Негизи туура мезгил болуп калды да. Ушул жагын жакшылап карап берип койсо эми.